Ассаламу алейкум достар, Кутман таң барыңыздарга. Бүгүн 9 декабрь. Манас Эл Аралык аэропортуна келдик. Таңкы саат 5. Азыр Дубайдан биздин мушкерибиз Руслан Эмилбек уулу учуп келет. Жакында эле One FC уюмунда беттеш өткөргөн, жеңишке жетишкен. Азыр эми ошол жеңиштен кийин Кыргызстанга келди. Жалпы жоон топ команда менен ушул агалыкты жеңиштен кийин тозолой аяктатабыз. Өзүңүздөр билгендей, One FC дүйнөдөгү чоң организациялардын бири, дүйнөдө 3-чү орунда турган. Андыктан бул жактан беттеш өткөрүш дагы, жеңишке жетиш дагы Кыргызстан үчүн чоң ийгилик. Руслан Эмилбек! Алтын аман болсын. Ардайым ийгиликтерди багынып жүрөбүз керек. Калпак башыңан түшпөсүн озун. Кыргыздын калпагын Бүгүн биз кубанычта Улатасы дегенде Кыргыздын бир батырлардын бири Руслан Эмилбекти тосуп алдык. Камерасен келди мына. Биздин элибизди кубанычка бөлөп, мунусунда жеңиш менен келди, желбиректи көтөрүп, желекти көтөрүп дегендей. Бул өтө чоң биз үчүн жеңиш дегенде мындай балдар, мындай чоң уюмдарда мындай желекти көтөрүп турса, биздин артта калган жана жаш өсүп келаткан мушкерлерге чоң бир демиш болот деп ойлойм. Ассаламу алейкум, Зелим. Ассаламу алейкум. Бул кыска аралыкта берип калды, өздөрү дагы 2 жуманын ичинде. Анысында биринчи бергенде октябрда берди. Октябрда Малайзияда өттү. Кыска аралык болгон үчүн өйдөрөөк салмакка чыктык. Айла. Аны жакшы Алланын чукот менен жеңип Кыргызстанга кайтып келип, бир аз эс алып тренировка баштаган маалда эле кайра беришти. Тоже эле кыска аралыкта. Ал дагы ошол бүгүнкү салмакта болду. Аны дагы четке какпастан кабыл алып барып Сингапурда өттү. Сингапурда сопернигим жакшы мушкер экен, күчтүү дебют. Алланын чукот менен да жеңип алдык. Кыргыз элине айтканда бир айда 2 жеңиш тартып алдык. Бир айда 2 жолу беттешке чыктыңыз. Негизи өзүңүз ал жактын контракты боюнча кайсыл салмакта беттеш өткөрүп жүрөсүз? Өзүм ал жактын контракт боюнча 70-тен 77-ге чейин салмак. Бул мында болсо 77-ден 83,5. Ал жакта мисалы One FC'де кандай категорияда мындай бөлүнөт? Кайсы салмакта мындай башкачараак экен да ал жагы дачы? Ал жагы мындай да, аякта мурда ошо вес кылгандыктан бир мушкер эме болуп калыптыр. Өтүп кеттир. Анан булардык мындай экен. 70-77-ге чейинки аралыкта. 77 болсо 83-ге чейинки аралыкта ушундай. Беттеш чыгарат. 66 болсо 70-ге чейинки мындай көп вес кылганды эме кылбайт да. Ал жакта мисалы башка уюмдардагыдай эми мушкерлерди багы денесин болушунча кургатып салмак кудурбайт, Ал жакта бир эмеси бар. Сидикти текшерет. Сидиктин составында суу болуш керек, агыш. Суунун эмесинде болуш керек да, өңүндө. Сидигин өтсө, анан салмагы өтөсүн. Ошол бир аз эмерейт. Үйрөнүп калдыңызбы? Аны үйрөнүп калдык. Эме кылабыз, салмакка бир 2 саат калганда 2 литрдей суу ичебиз. Канчанчы уюмда 4-чү беттешиңиз болсо керек, кеченке? 5-чи беттеш болуп, 5-чи беттеш. Биринчисинде жеңгенсиз? Биринчисинде Тилекке каршы жеңилгенбиз. Биринчисинде жеңилгенбиз, экинчисинде утканбыз, үчүнчүсүндө жеңилип калганбыз. Азыркы 2 катар менен жеңилдик.
3 победа, 2 поражение бар экен, э? Мындай контракт келишим түшкөнсүз да, канча бир беттешке же болбосо аралыкка? 2 жылга 6 бой беришкен. Канча жыл болуп калды? 2 жыл болуп калдыбы? 2 жыл болуп калды. Мындай айтканда 5 бой өткөздүк. Эми бир беттеш калган экен, э? Буларда акыркы 2 бойдо жаңы контракт эметишти. Кайра 6 бойго деп жаңы түзүштүк. Кеченки беттештен кийин жаңы контракт түшкөнсүз да, демек, э? Ошо беттештин алдында жаңы контракт жаңырттык да, тиги эски контракт. Бир беттешиңиз бүткөндөн кийин андан тышкарыда 6 беттеш өткөрөсүз. Азыр 4 беттеш өткөзөбүз буюрса. Могу 6-нын биринчиге бой өттү, э? 2 бой өттү. Эми ал жагы кайсыл салмакта болот? Ал жагы өзү 77де болот. Эми булардын бергенде да жайгаша да. Эртерээк берсе 77де, болбосо кыска аралыкта берсе 83гө карайбыз да. Мындай айтканда 2-5 мага жакшы эле. Ыңгайлуу. Экөөнү тең чыгарасыздар. Иншалла. Ошон үчүн One FC'де чемпиондор бири-бирине вызов таштап эле мен сенин куруңду алып коем деп чыгышып өткөн да, салмак кубайт экен да көп. Салмак кубайт. Куса болот. Ошо сидиктен эме да, көбүнчөсү ошо сидиктен этолго кыйналышат да. Кушкерлер. Бул беттешиңиз кандай өттү? Мындай багы биринчи, экинчи беттештерге караганда кийинки беттештериңиз салмак куу процесси, андан кийин дагы багы атаандаштар менен беттешүүбү кичине жеңил желпирээк көнүшүп сиңишип калдыңызбы? Көнүшүп сиңишип калдык. Бул беттештер жакшы өттү. Анын үстүндө салмакты да кылган жокпуз, бир аз эле. Ошо салмак куу процесси жеңил өттү да, кыйналган жокпуз. Ошон үчүн бир айдын тегерегинде ошо 2 бойго. Кийинки беттешти качан берет? Кийинки беттешти бергиле деп атабыз, буюрса. Мисалы, бирок любой эле момент берип коет экен да, туруп эле. Туруп берип коет. Атаандаш тандабайсың? Атаандаш тандабайбыз. Койгон менен беттеш өткөрө бересиң. Анан 6 беттешке контракт түшүндүп атпайсызбы? Анан кийин чемпиондук белгилүү ошондойго болот да, беттеш туурабы? Негизи эле жалпы жонунан алганда One FC уюму кандай уюм? Эми сиз өзүңүз билесиз го жакшы. Жалпы жонунан алганда жакшы уюм, мындай айтканда дүйнөнүн алдыңкы уюмдарынын бири да. One FC. Ошол кубанычтабыз, ошо One FC'де катышып, кыргыз жеринден, кыргыз элинин желегин желбиреп аткан. Сыр болбосо, бул уюмга кирем деген, босогосун аттайм деген мушкерлер көп да. Сиз кандайча кирип калдыңыз? Контракт алып калдыңыз? Бул уюмга мурда ошо өзүм Кытайда жүргөдүм беле. Ошо Кытайда менеджер бар, китаец. Ошол аркылуу кирип калдык. Ошол контракт жазып берген экен да? Ошол контракт кетирген. Эйсейде бир бой өткөзгөндөн кийин ошо байланышка чыккан, мурда бир жазышып жүргөнбүз. Анан контракт түздүк. Менеджериңиз демек ошол Кытай экен да? Сиз өзүңүз кытайча билесиз, э? Өзүм кытайча билем. Эмиле Руслан агабыз Кытайда окуп келген, илимдүү, билимдүү адам. Мындан тышкары дагы One FC'де дагы беттеш өткөрдү. Англисче билесизби? Англисче разговорный. Англисче дагы бирок түшүнүк бар, э? Сүйлөп аласыз. Сүйлөйбүз. Демек, эми дайыма подготовкада, формада жүрүшүңүз керек экен да. Иншалла. Бирок мындай Кыргызстандан эле даярданып, Бишкектен эле даярданып эле чыгып атат окшойт, э? Анын үстүндө мындай айтканда постоянно сбордо жүрө албайсың да. Семья менен жактайлайбыз. Туруп берип калат. Негизи кайда болбосун, мисалы, даяр жүрүшүң керек да. Кыргызстандан деле даярданып чыксаң болот, болсо туура подход кылыш керек. Бул жактан деле чыгып эле ийгилик жаратсаң болот, э? Жакшы, ийгилик. Анан ага, эми
цифрага токтолойлу да, эмесин айтпай эле коелу. Точно санынчы. Негизи эле One FC уюмунун маянасы же болбосо ушул гонорары One FC дүйнөдө 3-чү орунда турат деп айтабыз го. Ошончолук төлөп береби? Шүгүр эле. Кудайга шүгүр. Башка уюмдарга караганда шүгүр. Өзүңүз деле ECB'де уруштуңуз да, Асадачы. Адан жогору турабы? Кадрага. Ал жакта деле 50-ка 50-пы? Мисалы, чыкканың бири $5000 болсо, утканың $5000 дегендейби? Айктын системасында. Эмечи? Анын ичине бонус камтылганбы же камтылган бонустар жокпу? Бонус бар. Биякта за эмеге кайруу ыкмасына жакшы нокаут. $50,000 бонус бар. Аякта да $50,000 бонус бар, Submission менен эмеге? Submission менен нокаутка. Демек мүмкүнчүлүк бар экен да. Жакшы, ийгилик. Дагы да чоң жеңиштерди күтөбүз. Кудайым буйруса ушул уюмдун чемпиону болот деген ойдобуз. Мени кылабыз иншалла. Болду. Барыңыздарга чоң рахмат. Сага да өзүнчө рахмат. Сага ийгилик. Ага. Шешенбек агабыз, Руслан агабыздын тренери, жана ошондой эле беттешке тренер жана секундант болуп, экөө мына биргеликте жеңишке жетишип келди. Жакшы болду. Мында очко менен жеңди. Атаандашы Новый Зеландиялык болду. Ал дагы утуу жеңилишибиз керектен боец экен. Аллахтын буйругу менен биз жеңип алдык. Жакшы болду. Травма болгон жок. Ошо элдин батасы менен, Аллахтын буйругу менен жакшы болду. Жеңишти кандай десем, ошо жеңишти баардык кыргыз элинин жеңиши деп айтабыз биз. Бир гана эмес, ошо Кыргызстандын дагы алдыда бойлор бар. Контракттын негизинде Кудай буйруса дагы жакшы бойлорду көргөзүп, дагы жакшылап даярданабыз деп айта алам. Ийгилик болду. Жеңиштерди күтөбүз.